Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард доллардан ашты. Бул туурасында бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Эл өкүлдөрү 2017 жылга республикалык бюджеттин учурдагы аткарылышы жөнүндө маалымат угушту. Министр жетим, жесир жана майыптарга канча социалдык турак жай берилгендигин билбей, жолдорго видео камера орнотуу үчүн бюджетте каражат жок экендигин айтты. Парламенттин жыйынынан кабарчыбыздын материалы. Өлкөнүн тышкы карызы 4 миллиард доллардан ашып, жаңы рекорддук чекке жетти. Жыл башынан бери карыз 155 миллион долларга көбөйгөн. Кыргызстан карыздар болгон уюмдардын башында Кытайдын экспорттук импорттук банкы турат. Аталган банктан 1,54 миллиард доллар карыз алынган. Бул тышкы карыздын 40,6%-ын түзөт. Бул карыздан кутулуш үчүн Кыргызстан жерлерин Кытайга берип жатыптыр деген аңыз кептер социалдык тармактарда жүрөт дейт эл өкүлү Улукбек Ормонов. Өзгөчө социалдык тармактарда Кытайдан алган карыздар боюнча ар кандай сөздөр бар. Жерибизди береткенбиз, кенибизди береткенбиз деген. Сиз мага так ушул иштер боюнча бүт Кытайдан келген карыздар боюнча так жооп берип коюңузчу, ушу каржы министри катары. Чындыгында Кытайдын экспорттук импорттук банкынан алган акча каражаты 1,5 миллиардты түзөт да бул күндө. Анан биз эч кандай жерибизди же андай берет деген эч жерде жок да. Мен кат жүзүндө да сизге жооп беремин. Чоң алайда 537 үй жарактан чыккандыгын, элдерге мурдагыдай өкмөт сууда бербегендиктен алардын тагдыры эмне болот деп Жанар Акаев сурады. Биз жакында мына өзүңүз билесиз, төрага Чыныбакунч менен кошо Чоң алайга барып келдик. Ал жакта ушул 537 үй жарактан чыкты да. Мурдагыдай сууда жок. Азыр ошол үйлөрдүн абалы эмне болот эми? Мурдагыдай сууда жок болсо, ал жакта же жумуш орундары жок болсо, кандай болот эми кышка чейин? Элди мындай талаада калтырбайбызбы суукта? Мыйзам чегинде биз азыр суудаларды страхование чыккандан кийин мыйзам биз берүүгө мүмкүнчүлүк жок да, мындай түздөн түз. Бирок азыр өкмөттө каралып атат, бир чечим чыгарат болуш керек. Ал эми балыкчы коорумдуу жолдун курулушуна каржы министрлиги 412 миллион сом бөлүп, эми дагы 500 миллион сом бөлүүнү пландап жаткандыгын депутаттарга маалымдады. Быйылкы жылы балыкчы коорумдуу жолун салган Лонхай компаниясына канча тыйын бөлүндү, бүгүнкү күнгө чейин дагы канча тыйын бөлүнөт? Бүгүнкү күнгө чейин 412 миллион сом бөлүнүп берилди. Азыр карап атабыз, дагы азыркы мүмкүнчүлүктөрүбүзгө жараша дагы 500 миллиондой сом каралып атат. Эл өкүлдөрүнүн канча жетим, жесир жана майыптар социалдык турак жай алгандыгы боюнча суроосуна каржы министри жооп бере албай койду. За 2017 год сколько квадратных метров социального жилья для уязвимых категорий граждан были построены? Вы можете дать информацию? Сколько средств выделено на это? Наталья Владимировна, точную сумму, точный объем я не могу сказать. Бел болгондой эле коопсуз шаар долбоору ушул күнгө чейин ишке ашпай келет. Жолдорго тийиштүү видео камераларды орнотуу үчүн дагы бюджетте азырынча каражат жок экендигин министр ачык эле айтты. Изат Шугуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.